Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamdардың есі болған жана қожасы, рызқы берушісі Аллах Субхану ва Тағалаға шексіз мақтаулар айтамыз. Андан соң біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға салауаттар айтамыз. Андан соң ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Урматтуу біздің қауым, урматтуу ел жұрт, мұсылман бердуғандар, урматтуу үйінде қызы бар аталар, енелер, жана жаңы үйленген күйөө балдар, жезделер, şu біздің аталар, авалар. Бүгін негізінен мынау ушул біз мына бір қанша уақыт мұрда баштаған долбоорубуз негизи өзү эркектер үчүн. Оны туура түшүнүш керек. Эркектер үчүн аялдар туурасында акыл калчу аянты. Анткени каалабайбызбы, Аллах Субхану ва Таала коомдун жоопкерчилигин эркектерге берген. Коомдун тынычтыгы, коомдун мындай бир баралына жетүүсү, анын мүчөлөрүнүн бактылуу жашоосу үй бүлөдөн көз каранды болгон нерсе. Үй бүлө ар бирибиз үчүн ыйык болгон, мындай бир зоболосу бийик, адамды адам сыпатында кармап тура турган бир уя. Үй бүлө тынчтык мекени. Жана коом канчалык үй бүлөгө кызыктар болсо, коом канчалык үй бүлөнү коргоого куштар жана дилгир болсо, үй бүлө ошончолук корголгон жана өзүнүн муктаждыгын оңой канааттандырган, үйдөгү, үй бүлөдөгү жубайлардын укуктары коом менен да тартиптелген бир түзүмгө келет. Демек, коомдун жетекчиси эркекке берилгенден кийин, үй бүлөнүн дагы багыты, анын өнүгүүсү, үй бүлөдөгү мамилелердин бардыгы эркектерге көз каранды. Негизинен. Коломто аялдан көз каранды деген, менимче бул аял жанагындай бир шылтоо бербесе деген сөз болсо керек. Эгер аял шылтоо берсе, эркек кандай болсо дагы үй бүлөнүн кармап калышка күчү жетпей калат. Чындыгында. Бирок бардык нерсе колунан келген, ушундай ак дил бар болгон аялдар бар үйдө, тынчтык албетте аны туруктуулугун камсыз кылуу эркектердин колунда. Ошондуктан биздин бул башынан баштап келаткан долбоорубуз негизинен эркектер жөнүндө, эркектерге багытталган жана аялдар жөнүндө акыл калчайлы деген бир аянт болчу. Бүгүн сиздер менен мына ушул келин жана күйөө ортосундагы мамилелерге дагы бир жолу токтолуп өтөлү. Келин деген ким, күйөө деген ким? Экөөсүнүн ортосундагы укук жана милдет маселелерин бир канча ирет карадык жана балким муктаждыгы болсо дагы карайбыз. Негизинен келин деген ким, күйөө деген ким? Келин Аллах Субхану ва Тааланын рызкысы менен багылып, şu аккуунун тыбытына оролуп дегендей, өзүнүн ата-энесинин колунда бойго жетип, жана табият ушуну талап кылгандыктан бирөөнү сүйдү, же жөн эле ата-энеси айтты, ошо пешенебизге жазган экен, маңдайга жазган экен деген сөз бар. Бул деле негизи өзү бекеринен болбосо керек. Бирөөнү эр кармап, анын ак никесинен өтүп, үч уктап түшүнө кирбеген жерлерге үй бүлө куруу үчүн келген бир зат. Ал аял, келин үй бүлө курууда өзүбүздүн кызыбыз катары элестете турган болсок, ыйлагыбыз келет. Эч түшүнбөгөн бир эл, салтын дагы балким билбейбиз. Балким үй орозгерин да билбейбиз ал үйдү. Сыртынан эле көргөнбүз, жакшы үй бүлө экен деп коебуз. Күйөөнүн да толук кылык чорогун билбейбиз. Анын кайры кандай нерседе кандай мамиле кылат, аны деле билбейбиз. Мындай айтканда көздү байлап, Аллага тоокел кылып эле кызды бердик биз жака. Ошо кыз ошондой бир зат. Байкуш ал барды, күндө эртең менен керилип турса, турдуңбу кызым, чай ич деген эне жок. Кызым, эмне муктаждыгың бар деп сураган ата жок. Көздүн ачта кайнене бар, кайната бар, күйөө бар, кайын журт, кайни, ошол. Бири да мындай бир караганда өз адамдары эмес. Бири да берки мунарадан караганда. Бирок кыз ошонун бардыгын тууган кылып алат. Ошонун бардыгына чай берет, кызмат кылат, кайненени апа дейт, эне дейт, кайнатаны ата дейт, жүгүнөт кээ бир жерлерде. Ошо ийилип турат, кирсе чыкса, жана күйөөсүнө да кызмат кылат. Ошентип отуруп бир канча убакыт өткөндөн кийин ал келин ошол бир гана үй бүлөнүн эмес, эгер жакшы отурукташып кала турган болсо, айылдын дагы сөзү өткөн, бир нерсе көзү жеткен аялдарына айланат. Коомдун жакшыларына айланат.
Аял келин мына ушундай. Келин келгендегисин istейт. Келин келер менен көргөн нерсеси эмне? Кайсы мамилени көрдү? Күйөөнүн зомбулугун көрдүбү? Кайнененин зулумдугун көрдүбү? Кайнатанын зөөкүрдүгүн көрдүбү? Кайнелердин кенебестигин, текебердигин көрдүбү? Көк муштумду көрдүбү? Же кайнененин жакшы тосуп алган тосумун көрдүбү? Кайнатанын ызаатын көрдүбү? Же күйөөнүн мухаббатын көрдүбү? Мына ушул нерседен бүт келечек көз каранды. Тилекке каршы бүгүнкү күндө көп үй бүлөлөр алып качуу менен курулуп аткан үй бүлөлөр. Биз кээде айтып калабыз, эми алып качып кеткени деле жакшы эле жер экен, жакшы эле отуруп калса жакшы деп тилеп коебуз. Эми алып качып кетти, зордуктап, зомбулуктап, бир нерсе кылып, көчөгө алып кирип, кемпирлер тебелеп, ныктап атып, жолго жатып, өлдүм, көлдүм деп атып, отургузуп койду. Эми андан арагына бир тынып кетсе экен деп каалайбыз. Чындыгында алып качууну, мисалы үчүн, ислам дини да буга каршы, никеде эки тараптын тең макулдугу болуш керек. Ошого карабай, эми ушундай болуп калды, мейли, балким ушул жерде бир жазганы бардыр деп унчукпай калган жерлерибиз бар. Алып качып кеткен үй бүлөлөрдө келиндердин бир 70-80% тынып кеткен жери жок. Көпчүлүгү балким жашап кетип аткандардын да көпчүлүгү дарты ичинде, сыртка чыгарбайт. Элестетиңиздер, колдон алган кыз канчалык бейтаныш жерге барган болсо, алып качкан кыз андан бетер бейтанышыраак жерге барат. Колдон алган кызды жок дегенде ата-энеси катташып, кудалашып, аягын биягын тамырын тартып көрүп, элден, журттан сурамжылап берет го. Эми алып качкан кызды каяка алып качты? Бул такыр бир, менимче бир Кудай сакта деген маселе го, бардыгыбызда кыз бар. Ошондуктан бу кыздын, келиндин келгендегисин түшүнгөнгө аракет кылышыбыз керек. Келиндин келгендегисин түшүнгөнгө аракет кылышыбыз керек. Келери менен эле бүт кайын журттун бардыгы кайнене болуп албаш керек. Мына жери мындай экен, бу жери мындай экен, пияланы мындай коюп койду, чайнекти мындай коюп койду. Бото мындай. Кээ бир кайненелер Кудай сакта деген кайненелер болот. Ушу келинди өмүр бою келинди күткөндө, ушу муунтуп өлтүрсөм, кесип өлтүрсөм, ушу бир нерсе кылып калын иштем дегендей кайненелер бар, Кудай сактасын. Мына жөн эле келинди таштап койгон да туура эмес. Эми мейли мына үйдү бердим, өзү билгендей жашасын деп. Жок, андай эмес. Келин каяктан мурда келин болуп көрбөсө, мурда бирөөгө кызмат кылып көрбөсө, кайнене күтпөсө, кайната күтпөсө, ал эмнени билет ал келин? Демек, тарбиялаш керек. Келинге келиндей мамиле кылыш керек. Ошондуктан биз келин ким десе, ошол Аллах субханаху ва тааладын тагдыры менен, буйругу менен үч уктап түшүнө кирбеген бир жерге келип, ал жердин элин эл кылып, журтун журт кылып, салтын салт кылып, үйүн бүлө кыла турган зат. Эми күйөө ким? Күйөө чоң маселе бар бу жерде. Күйөө мына ушу келиндин келгенин уюштуруучу эр. Келинди мына ушундай уучтап, өзүнүн бүлөсүнө, өзүнүн орозгерине алып кирип берүүчү ушу эр. Эр канчалык ушуну уюштура алса, канчалык чебер ушул нерседе, кээ бир мындай бир оркоюп чыгып турган, олдоксон болгон копол нерселерди канчалык мокотуп өтө турган болсо, үй бүлөсү ошончолук бекем болот. Ошончолук сиңимдүү болот коомго. Жергиликтүү каада салт, карым катнаштардын бардыгы жаңы келинди өзүнө сиңирүүгө мүмкүнчүлүгү кененирээк болот. Мына ушул күйөөдөн көз каранды болгон нерсе. Кээ бир күйөөлөр бар, Кудай сактасын дейсиң, албетте. Алар менен келиндин бүт бар жогун жакшы жаманды териштирип койгондору бар. Үйлөнтүрүлү көңүлүм калды дегендери канча. Анда эмнеге үйлөндүң сен? Кыз кезде бардыгы жакшы, жаман катын кайдан чыгат деп, бул кандай? Бул билбейм, магазинде эле эмес да, мындай алмаштырып кое бере тургандай. Алдыңбы, демек чыдаш керек. Мына ушунун бардыгын күйөө карай турган нерсе. Демек, күйөө бул келиндин турмушун уюштуруудагы 90% жүктү өзүнө көтөргөн адам. Келин мына ошону улап кетүүчү зат. Ошондуктан кызды келинге даярдаганда ушул жүктү мойнуна так койсо, кайненелер келин күткөндө ушул нерсени түшүнсө, күйөөлөр ушуга даяр болсо, үй бүлө бекем болот жана коом тынч болот.